Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу бир туугандар, жүрөгүндө кыпытнай бир иманы бар пенде, мусулман пенде, Алла Тааланын өкүмүн аткарып, Алла Тааланын бар экендигин, бир экенин мойнунга алып, өмүрүндө жок дегенде бир жолу ла илаха иллаллах келмесин айткан пенде акыр аягы бар төбөлүктүү бейиштен орун алат. Бейиш бул ушундай жай, Алла Таала өзүнүн сүйгөн пенделерине, мусулман пенделерине сыйлаш үчүн бул дүйнөдө көргөн кыйынчылыктары, ибадат кылып тарткан кордуктарына, тарткан кыйынчылыктарына бир сый катары дайындап койгон бир жай болот. Ошол бейиш тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистери өтө көп. Бейиште эмнелерди Алла Таала дайындаган, кандай белектери бар аякта, инсандар эмне нерсе күтүп атат, өтө көп хадистер айтылган. Ошолордун бири Мугира бин Шуба радыйаллаху таала анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынын бири риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген дейт. Муса алейхиссалам, баарыбыз билебиз, Муса алейхиссалам Алла Таала менен түзмө түз сүйлөшкөн пайгамбар болгон. Ошол Муса алейхиссалам Алла Тааладан сурайт экен. Алла, бейишке эң акыркы кирген инсандын даражасы кандай болот? Эң аягында кирген бейишке эң аягында кирген инсанга эмне нерсе берилет деп Муса алейхиссалам сурайт экен. Ошондо Алла Таала ушундай деп Муса алейхиссаламга жооп берет. Ал ушундай бир киши болот, бейишке эң акыркы кирген, ага бейишке кир деп айтылганда бейишке кирип, Алла, бейиште эми жай жокко, бейишке киргендердин баары өздөрүнүн жайын алып, бүт баарын дайындап алчу нерселерин алып алган дейт. Алла Таала айтат экен: пендем, сен бейишке киргин, сен ыраазысыңбы? Мен сага ошол дүйнөдөгү эң күчтүү, эң бай, эң чоң падышага эмне нерсе берген болсом, сага да ошол нерсени берейин, сен ошого ыраазысыңбы дейт. Баягы инсан сүйүнгөнүн: Алла, мен ыраазымын, мага ошондой нерсе берсең дейт. Алла Таала ошондо кошумча катары валака мислуху ва мислуху ва мислуху ва мислуху деп 4 жолу айтат дейт. Сага ошончо дүйнөдөгү эң кыйын, эң күчтүү, эң бай падышанын байлыгы дагы бир сыйра ошондой, дагы ошончо деп 5-чи жолу айтканда баягы пенде сүйүнгөнүнөн: Алла, мен ыраазымын, мага жетет ушул дегенде Алла Таала айтат: пендем, сага ушунун бардыгы жана ушундай байлыктан сага дагы 10 нерсени бердим дейт. Эң акыркы бейишке кирген инсанга ушундайдан дагы сага 10 нерсени бердим дейт. Бая пенде: Алла, мен ыраазымын дейт. Алла Таала айтат дагы кошумча кылып: валака маштахат нафсука валазат айнука. Жана дагы сен бейишке киргенде сен каалаган нерсеңдин баары, эмне нерсени кааласаң ошол нерсенин баары, сенин көзүң эмнени карап сүйүнсө, көзүң эмнени карап рахат алса, ошол нерсенин баары дагы сеники деди. Адам баласынын каалоосу, урматтуу бир туугандар, нафси каалоосу мына ошол бейиште ыраазы болот экен. Бейиште гана болду, мага жетет дейт экен. Эң акыркы кирген инсанга Алла Таала ушундай сый берек берет дейт. Баягы пенде: Алла, мен ыраазымын деген бойдон бейиште калат дейт. Муса алейхиссалам таң калып: Алла, эми эң акыркы бейишке кирген инсанга ушунчалык нерсе берилип аткан болсо, анда бейиштеги эң даражасы бийик, эң алдыңкылардан болуп кирген инсанга эмне нерсе берилет дегенде Алла Таала айтат: андай пенделериме, бейишке эң алдыңкы кирип, эң бийик даражаларга жеткен пенделериме мен ушундай белектерди дайындап койгом, аны өзүмдүн колум менен жасаганмын дейт. Бейиште сый жайларын, сый тамактарын мен өз колум менен жасаганмын, жанага мөөр басып койгонмун, аны эч бир көз көргөн эмес дейт. Ушундай нерсе бар экенин эч кандай кулак уккан эмес, жана бир дагы макулуктун, бир дагы инсандын, бир дагы периштенин оюна келбеген нерсени мен дайындап койгом дейт. Караңыздар бир туугандар, бейиш бул Алла Тааланын өзүнүн пендесине сый тартуулай турган ошондой жайы. Эң акыркы кирген инсанга жанагыдай берилип аткан болсо, анда эң биринчи инсанга канчалык нерсе берет, бул Алла Тааланын бизге жашырып койгон сыр экен. Алла Таала айтат: мен аны өз колум менен дайындап койгонмун, аны эч кандай периште дагы эч ким көргөн эмес дейт. Демек, урматтуу бир туугандар, бул жашообуз өтө кыска. Баарыбыз Алланын астына барабыз. Ошо Алланын астына барганда ошол жерде түбөлүктүү эки эле жол болот. Иннал абрара лафи наим ва иннал фуджара лафи жахим. Алла Таала Куранда айткан. Албетте абрар, таква, жакшылык кылып жүргөн жакшы инсандар лафи наим, неаматтар, белектер толтуруп алган бейиште болот. Ал эми бул дүйнөдө күнөөкөр болуп, жашоосун күнөө менен өткөзгөндөр лафи жахим, алланган отто болот дейт. Эки эле жол бар. Же түбөлүктүү бейиш, же түбөлүктүү дозок, бир туугандар. Ошого бул кыска жашоодо өзүбүздүн бейишибизди эмне кылалык, куруп кетелик. Алла Тааланын ошондой дайындап койгон сый жайларына барып ошол жерде рахат алалык. Сиздин нафси каалооңуз, биздин каалообуз ошол жерде гана тоет, биздин көзүбүз ошол жерде гана тоет экен.
Ошого бир туугандар өтө кыска убакыт ал эми бейиш түбөлүктү. Эми түбөлүктү бейиш үчүн канчалык мээнет керек? Өзүбүз ойлонуп көрөлүк дагы. Ошол мээнетибизге жараша анан бейиште даража берилет экен туугандар. Бейиште ошого жараша даража берилет. Ошондуктан убактыбызды, күчүбүздү, фикир камыбызды, башка нерселерибизди жөн гана дүйнөнүн бир козуктарына жылтырактар менен кетирбестен, Алла таала ушуну түбөлүк жайына даярданалык. Алла таала ар бирибизди бейишке киргизип, ошол бейиште өзүнүн жүзүн көргөнгө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен кошуна болуп, пайгамбардан учурашып жүргөнгө Алла таала насип эткөн болсун. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим.